Бүгүнкү тойлун катышуучулары, урматтуу муктагандар. Мирлан Элмира, тойга кут болсун. Куда 1000 жылдык болсун. Баягы элибиз айтат эмеспи? Жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт деп, мына ушунча кишини толтуруп, зал толтуруп, элди чакырып, ушу эки балабызга бата балы деп отурасыздар. Ушу ар бир берген инсандын баталары пенденин оозунда болсо, Кудайдын кулагына дейт. Ошо Алла Таала ушуларга ошо баталар тийсин. Өкө карашаңдыр бекем болуп, өсүп өгөлүп, эл сыйдаган, эл урматтаган, биз тыңдаган улуу кыздардан болсун. Мына бүгүн буюрса дереге жыйнап кыз узат аласыңар. Кудай буюрса булак аттатып, уул үйлөнкүлө, төрт толтур Кудай күткүлө. Ушу бүгүнкү жакшы жаркыраган тойдо мен ушу тилек балама айткым келип атат. Кыргызда айтылат эмеспи? Жакшы көргөн досуңдун атын албай тайын ал. Баягы катын албай кайын ал деп айтат го. Ошондуктан мен ойлойм ушу бүгүн жакшы үйлөнгөн кыздын алып отурат. Тилекбай бүгүн жакшы мамлекет өзүңөрчө куруп атасыңар. Ошондо аттаган кадамыңар кенен болсун, баскан жолуңар даңгыр болсун. Бүгүндөн баштап Сабыле силерге сенин үйлөнгө жаңы билүү болуп баратат. Ошондуктан бул сага берилген аманат Алла Тааладан. Ошондуктан бүгүндөн баштап сен ушу Сабыленин атасы дагы, апасы дагы бүт тууганда өзүң болосуң. Ошондуктан көзүңдү карай эле сактап, биздин кызыбызды алганын алып, жакшы урматтап, жубай боласың деп ишенем. Сабыле кызыма болсо айтар сөзүм, ошол үй бүлөгө барып, таштай катып, суудай сиңип, ошол үй бүлөнүн желегин көтөрүп, үй бүлө мүчөсүн көбөйтөт деп ишенем. Ушундай бир жакшы тойдо Сабылеге окшогон кыз турмушка чыгат экен. Анан отурдан күндөр өтүп, мага окшогон аттанса, Айшатасы телефон чалат экен. Сабыле кызым, кандай жүрөсүң? Жаңы барган үй бүлөдө кандай маанайда болуп атасың десе, анан кыз айтат экен. Мен бул үйдө мен жаңы келген келинмин. Үйдүн катты чыгап сүйлөй албайт экенмин. Бул турмуш менен басат экенмин. Ушундай акырын жүрөм десе, мен сага бир сыр айтайын. Ошо сырды аткарсак, сен үйүңдөгү кайнатаң, кайненең, кайнагадаң баары тең бул турмуш менен басып шурап сүйлөп калат экен дейт экен. Анан айтыңыз, үйрөтүңүз десе айтат экен. Сен ошол үйгө баргандан баштап жылга бала төрөй бер дейт экен. Бала төрөйгөн сайын, бала көбөйгөн сайын, үйүңдө кайнагаңда, кайнатаңда акырын баскыла, бут турмуш менен баскыла, шурап сүйлөгүлө. Бала болот, дебербей болот деп, өздөрүнө бут турмуш менен басып калат экен. Ошентип анан ошол үйгө чоң канша болуп калат экенсиң. Кудай ошо тилек эткизсин, тоюңуздар кут болсун, балдар бактылуу болсун. Чоң рахмат, кабыл болсун.